Биз эмне үчүн эл аралык коомчулукта өзүбүзгө тийиштүү ордубуз жок деп ойлонуп көрөлүчү? Эмне себептен биз каалагандай жакшы жашай албайбыз? Көптөр биздин өлкөбүз кичинекей болгон үчүн өнүкпөй жатабыз дешет. Анда салыштырып көрөлү. Кыргызстандын аянты 198.500 чарчы километр. Мисалы, Англиянын аянты 130.395. Түндүк жана түштүк Кореянын аянттарын кошкондо биздин өлкөнүн аянтына барабар болот экен. Азербайжан, Грузия, Армениялардын аянттарын кошкондо 186.100 чарчы километр. Кыргызстандын аянтынан аз. Израилдин аянты болсо Чүй облусунун аянтына барабар. Бирок бул өлкөлөр өнүккөн өлкөлөр болгондуктан өздөрүн эч качан кичинекей өлкөбүз дешпейт. Ошентип, биз кичинекей мамлекет эмес экенибизди биле алдык. Мүмкүн биз аз болгон үчүн жаман жашайттырбыз. Болгону 6 миллион элбиз да. Бириккен Араб Эмираттары, Сингапур, Финляндия, Монголия, Норвегия, Грузия жана башка көптөгөн мамлекеттердин калкы бизден миллионго аз. Бирок алардын ички дүңөнүмү биздикине караганда 10 жана 100 эсе жогору. Демек, калктын саны деле жашоо деңгээлине таасир бербейт. А мүмкүн бизде ресурстар жетишсиз. Бирок белгилүү болгондой, жер казынабызда Менделеевдин таблицасынын бардык элементтери камтылган. Алтындын запасы боюнча дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына киребиз. Сейрек кездешчү металлдар менен 3-чүгө киребиз. Ал эми суунун запасы менен региондо лидербиз. Эл аралык эксперттер Кыргызстандын ресурстарын 6 триллион долларга баалашты. КМШ мамлекеттеринде эң таза аба биздики. Жапония бардык казып алуучу кендерди, нефть жана газды башка жактан ташып келип жаткан учурда Сингапур жада калса иче турган суусун да импорттойт. Жогоруда белгилеген өлкөлөр дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин катарына кирет. Башкача айтканда, ресурстарыбыз дагы жетиштүү. Мамлекетибиз кичинекей эмес экендигин, калкыбыздын саны аз эмес экендигин, ресурстарга бай экенибизди аныктай алдык. Бирок экономикабыз эмнеге өнүкпөй жатат? Өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхы экономиканы өстүрүү үчүн социалдык саясий системаны толук оңдоо керектигин аксиоманы ышыктайт. Дүйнөдө кандай процесстер жүрүп жатат жана дүйнөлүк экономика келечекте кайда болот? Дүйнө 4-чү индустрия 4.0 аталышында өнөр жай революциясынын босоосун аттады. Бул эмне берет жана кандай чакырыктарды алып жүрөт? Мындай аталышты азыркы инновация доорундагы алдыңкы технологиялар радикалдуу түрдө экономиканын бутагын дээрлик тез өзгөртүү менен ала алды. Өнөр жай ишмердүүлүгүндө бардыгы автоматташтырылган ишканалар, реалдуулук менен толукталган технологиялар, интернеттеги нерселердей жаңы тип пайда болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ар кандай өнөр жай, бизнес жана коомдук жарыяндар, IT технологиялар жана интернет менен бардык жерде ишке ашат. 20 жылда жумуш ордунун 47% автоматташтырылат жана миллиондогон жумушчулар иши жок калышат. Бардык процесстерди жана системаларды башкаруунун санариптешүүсү өлкөнүн концепциясын өзгөртөт. Бардык аспектилерди жана тенденцияларды дыкат анализдеп, өлкөбүздүн башкы байлыгын жана ресурсун эске алуу менен биздин ишти сүйгөн, жигердүү элибиз жакшы жашоого татыктуу болуш үчүн биз Кыргызстандын социалдык, саясий жана экономикалык өнүгүүсү үчүн программа иштеп чыктык. Келечек 4.0.